мынау эми отбор боюнча, ушу тендер өткөргөндөр боюнча, мисалы мына нарында баягы эле айтылып бүтпөс, салынып бүтпөс көпүрө болду. Берки Акталчат көпүрөсүн. Биз өткөн жумада ошол шайлоочулар менен да жолугуп көрүп келдик. Ал жер өзүнчө эле нар өтүп бери өткөндөр мындай сарсанада качан көпүрө кулап кетет. Кышында көмүр алып өтүштү, андан чоң техникаларды да айлангыла деп коюптур, бирок көзгө жумуп эле өтүп атышат. Прокуратурага бул иш өткөн экен. 30-50 миллион сомдой общий тендер болуп, акчасы которулуп, бирок подрядчик эми азыр акчасы да жок, же көпүрө да жок, ал акчаны алып кеткен. Мен сизге суроом, бул подрядчикти кандай тандоо болгон? Алтынбек Жунусович, чындыгында бул көпүрө былтыр май айында авариялык немеге душар болгон. Өзгөчө кылдарлар министрлигинин ал жерде заключениясы бар эле. Анан как раз ошол май-июнь айларында суунун өтө Нарын дарыясындагы суунун өтө кескин жогору болгондугуна байланыштуу ал жердеги жанакы көпүрөнү баягы эски метод менен курууга мүмкүнчүлүк болбой калган да. Себеп дегенде сууну бура албай калганбыз. Анан биз департамент предложение менен чыккан. Кандай кылып биз ошол жолду көпүрөнү тезирээк курсак болот деп долбоорлоо институтуна дагы тапшырма берилген. Ошол специалисттердин ою боюнча ал жерге бир эле пролет менен көпүрө куруп коюу долбоору түзүлгөн. Бул жанакы Россиядагы большой армейский мост деп коет, ушул чоң армияда колдонуп жүргөн көпүрөнү алып келүү боюнча ал жерде жанакы кыска отбор болгон, ЧС болгонуна байланыштуу. Ошондо Кербен курулуш деген фирма предложение берип, ошол тендерди утканда, утуп ал жердеги жумуштар башталган. Жанакы көпүрөнүн эски үстүндөгү бетондор алынып, жанакы үстүнө бетон куюлуп, бере көрүктүн жумуштарын кандайдыр жумуштары башталган. Бирок именно көпүрөнүн үстүндөгү пролетный балкалары келүү кечеңдеп кеткен. Кечеңдеп кетип, былтыр ошол жанакы биздин департамент директору кошо Россияга да барып келди. Ал бир ишкана менен договор түзүп, ошол договор негизинде экинчи тарап аткарбагандыгына байланыштуу былтыр ошол көпүрө убагында бүтпөй калды. Биз прокуратурага кайрылганбыз. Азыр АКСтин балдары анын үстүндө иштеп атат. Биз ошонун акчасын кайтара возврат кылуу боюнча жумуштар параллельно жүрүп атат. Бирок ал көпүрө чындыгында биздин жана соттун чечимин күтүп отурбай куруп бүтүрүш керек. Алтынбек Жунусович, сиз кече барып келсеңиз жакшы билесиз. Биз азыр ал жерге өзүбүздүн күчүбүз менен, жана тендерди эмес, өзүбүздүн күчүбүз менен кургандын аракеттерин жасап атабыз. Уже ал жерге барып жанакы орто сууну буруу иштери башталды. Апораларын мен ойлойм, ушул бир жарым ай ичинде ортоңку апораларын куруп койгон болсок, балканы биз бул жерден Бишкекке полибетон деген ишканага балкаларын размещать этип заявкасын бердик. Параллельно жанакы подрядчиктен акчаны кайтара возврат кылуу боюнча иштер жүрүп атат. Бүтөбүз быйыл. Бүтөбүз, кыйын болуп атат бирок. Жамшит Калилович, бул жерде эми шашылыш туура эмес чечим кабыл алынганда. Ал Россиядагы мындайча айтканда аферисттерге акчаны которуп, ал акчанын дайыны жок, 30 миллион сом. Баш аяк жок, ал акча кайра табылбайт. Ал тиги Россиянын военный көпүрөсүн генералдар бермек беле бизге. Биринчи, экинчиден мына азыр кайра старый дедовский метод менен салып атат. Сөзүңүздүн башында айтып атасыз, суу бурганга макул болбой, суу бурганга мүмкүнчүлүк болбой калды деп. Бүгүнкү күнү өздөрүңүздөрдүн специалисттер деле сууну буруп алып, сонун эле иш алып барып атат ал жакта. Ал жерде кандай заинтересованность болгон билбейбиз, бирок жазда суу көп эле да, суу көп эле алмалды. Азыр суу аз. Ошон үчүн биз ошол метод койдук. Эми Жамшит Калилович, Кудай буйрса жазда келатат мына. Дагы суу көп деп көпүрөнүн салынышы көп узарып кетпесин. Өзүңүздө контролго алып койсоң, себеби ал жерде бир Селикон бир район, анан экинчи райондун 5 ай эле үзүлүп, мындай эмеден үзүлүп калат да, жашоодон.
сіздерге кабар берип турабыз. Рахмат.